Садыр Жапаров темир жолдун жана шпала чыгарчу заводдун курулушун көрдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы кабарлады. Билдирүүгө ылайык, жыл соңуна чейин 5 чакырым жол салуу пландалууда. Учурда 4,5 чакырым тилкесин түптөө иштери бүттү. Ал эми 3,7 чакырымга рельстер орнотулган. Мындан сырткары чет жактан инвестиция тартуу боюнча да сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Жапаров талап кылынган сапат стандарттарын сактоо менен бирге иштин темпин басаңдатпоону тапшырганы айтылды. Андан соң мамлекет башчы Кемин районундагы ишке киргизүүгө даярдалып жаткан темир жол шпаларын чыгаруучу ишкананы көрүп чыккан. Курулуш ушул жылдын май айында башталган. Ноябрда бардык зарыл жабдууларды орнотуу иштерин бүткөрүп, декабрь айында жогорку сапаттагы шпалаларды чыгарып баштоо мерчемделген. Ал жерден айына 6-8 миң даана шпала чыгаруу пландалып жатат. Ишкананын продукциясын ички рыноктун, анын ичинде балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолунун курулушу учурунда шпалага болгон муктаждыкты жаба алат. Мурда өлкөдө темир жолдорду оңдоодо материалдар чет өлкөдөн алынып келсе, эми ата мекендик өнүрүштөгү шпалаларды колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул өз кезегинде баанын төмөндөшүн шарттайт. Ишкананын тышкы рынокко чыгуу, продукцияны үчүнчү өлкөлөргө экспорттоо планы бар деп айтылат маалыматта. Президент долбоор ишке ашкан соң андан ары Жалал Абад облусуна чейин темир жол салынарын билдирген. Ошондой эле Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу менен туташтыруу пландалып жатканын белгилеген. Булак Спутник Эжи. 9 баллов на землетрясение и 400 килограмм давления воздуха на квадратный метр получается. Мы еще в казалось усилили эти дома, и эти дома можно, допустим, в холодных регионах еще усилять в 2 раза, допустим, если слишком холодные. 400 килограмм снега удерживает крыша на квадратный метр у нас. Потолки идет ОСБ, сверху тоже укрепляется, и снизу мы подвесной покров делаем. Балыкчы шаарында модулдук үйлөрдү чыгаруу боюнча заманбап ишкана иштейт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 25 октябрда Балыкчы шаарындагы модулдук үйлөрдү чыгаруучу заманбап ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышты. Мамлекет башчыга ишкананын өкүлдөрү курулушунда күйбөгөн жылуулукту үнөмдөөчү жана экологиялык жактан таза материалдар колдонулган модулдук үйлөрдүн артыкчылыктары тууралуу маалымат беришти. Ошондой эле белгилүү бир технология боюнча жасалган имарат 9 балдан ашык сейсмикалык жүктөрдү көтөрө алат. Модулдар керектүү коммуникацияларды жана ички жасалгаларды камтыйт. Мындай үйлөрдүн баасы ачкычка тапшыруу базардагыдан бир топ төмөн. Ишкананын кубаттуулугу өндүрүлгөн тетиктерди экспорттоого да мүмкүндүк берет. Президент Садыр Жапаров ишкананын аймагын жана өндүрүш линияларын көрүп чыкты. Мамлекет башчысы мындай практикалык жана арзан турак жайларды өлкөнүн бардык аймактарында, анын ичинде жетүүгө кыйын аймактарда каалаган мезгилде тезирээк курууга болорун белгиледи. Модулдук үйлөр ротация менен республиканын башка аймактарына которулган райондордун акимдери, судьялары жана башка мамлекеттик кызматкерлер үчүн кызматтык турак жай катары пайдалануу пландаштырылууда. Булак президент Кежи.